Ассаламу алейкум. Жалпы мени көрөткан көрөрмандар, мен жанында ушундай шыңга бойлуу сонун мырзанын бүгүн Агыр көлү болушу менен сүйүнүч менен тең ортоктош болуп аткан кезибиз. Алгач үйүңүз кут болсун деп колуңузду бекем кармап коюп уруксат этиңиз. Албетте жубайыңыз кызганбаса. Тамаша, өзүңүздү алгач кыскача тааныштырып өтүңүз. Кайсыл жактан болосуз, атыңыз ким дегендей? Мен Бактыбеков Бекзат. Көлдөн болом. Ошо биз деле тез кабардан көргөнбүз ютубтан биринчи жолу. Тез кабардан көрөлүп бияка келип жазылганбыз. Биринчи көргөндө мындай сомнение болду да, чынбы же калппы, барып текшерип көрөйүн деген кыязда келдиңиз. Биз келип эле сразу жазылганбыз келген күнү. Келип эле жазылып 1 миллионго турганбыз очередке. Ошо азыр үй алып атабыз. 1 миллион сомго үй алдыңыз. Алдык. Кайсы жерден алдыңыз? Шапаковтан. 1 миллион сом болсо жакшы алып берсиз. Айына канча сом болуп калат ошондо? Айына 6250 болот. Бияктын кошкондо 2000 сом кошулганда 8250 болуп калат. 8200. Буга чейин мындай квартирада жашагансызбы же бул кандай биринчи үйүңүзбү өзүңүздүкү? Квартирада жашап жүргөнбүз 4-5 жылдан бери. 4-5 жылдан бери канча сомдон төлөчү элеңиз? 5000, 4000 ушундай төлөчүбүз. Ошо 4-5 жылдан бери уже өзүңүздүн үйүңүздүн жарымын төлөп койгон сумма болуп калат экен, мындайча эсептегенде. Ушул алган үйүңүз жөнүндө да кичине токтоло кетсек, кандай жерден экен, кандай жакшы жактары? Жакшы жерден экен. Жанында бар, мектеп бар, садик бар. Өзүңүз мындай канааттандыңыз үйүңүзгө. Канааттандык. Үй табууда кандай кыйынчылыктар болду? Же мындай тууган аралыкта таап алдыңызбы же интернеттен издедиңизби? Интернеттен эле таптык, тууган жагы. Бул эң кыйынчылыгы эмне болду? Биз жалаң эле мактай берген дагы болбойт, себеп дегенде ар бир нерсенин жаман жаны жакшысы болот. Кыйын, сизге ушундай кыйынга турган кайсыл учурлар болду? Кыйынчылык деле болгон жок. Демек, акча жактан дагы, үй издөө жагынан дагы, кезекке туруу жагынан да бардыгынан эч кандай кыйынчылык деле болбоду. Чоң рахмат. Сиздин дагы ушундай жакындарыңыз бар, батирде тургандар барбы? Бар. Ошолорго барганда эмне деп ишендире аласыз? Ушундай үй алсак гана бир нерсени бизге мындай орусча айтканда доказать этчи дегенде кандай учурларды колдонуп аларды ишендире аласыз? Биздин үй алып атканыбызды көрүп эле ишенип турушка келдилер. Демек, документацияга кайрылсак, документтерде сиздин атыңыз жазылып турат, намыңызга өткөн. Ооба, биздин атыбыз өттү. Документиңиз кайсы жерде азыр? Биякта, жаныбызда. Жаныңызда. Документально ушундай эч кандай алдап кетпегүү дагы кепилдикти, демек алса болот экен да бул компаниядан. Ооба, кепилдик бар. 100%. Сиздин кийинки ала турган адамдарга өзүңүздүн кыскача ыраазычылыгыңыз деп койсок болот, ыраазычылыкты айта кетсеңиз болот. Ошо келечек корпоративдин жалпы жамаатына баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо. Чоң рахмат байке. Агыргыңыз кут болсун. Ушул үйдө жалаң жакшы учурлар, жакшы күндөр өтсүн. Той болуп турсун, дайыма. Анан өзүңүздү дайыма көрүп, сизге болгон багы мүмкүнчүлүк жетпей же муктаж болуп жаткан, же муктаж эмес болгону багы үй алып коюш керек эле деген адамдарга өзүбүздүн салам дубайыбызды айта барыңыз. Биздин компания жөнүндө кененирээк маалымат берип кетүүңүздү сизден суранабыз. Себеп дегенде биздин өзүңүз билсеңиз керек, көп. Ушуна батирде жашап, бирок өз үйүм болсо, ушул батирде төлөгөн акчаны эле өзүмдүн үйүмө төлөй берсем деген айымдар жана мырзалар көп болуш керек. Ошолордун учурунда дагы сиз дагы өзүңүздүн кичинекей жардамыңызды берип койгон болосуз. Дагы бир жолу чоң рахмат бардыгыңыздарга. Ошол толук видеонун алдындагы номерлерге байланышсаңыздар болот. WhatsApp дагы биздин тиркемебиз бар, ошол жерге дагы чалсаңыздар болот. Дагы бир жолу үйүңүз кут болсун.